Москвада текшерүү рейд учурунда кыргызстандык мигрант Человек-паук тайлес секирип, полиция кызматкерлерине качкан видео тарады. Бишкекте сатуучулар кадимкидей кыйкырып, скандал кылышкан, туура эмес соода кылгандар менен бийлик күрөшүүдө. Аравандагы келин асынып алган боюнча күйөөсүнүн видеосунан кийин экспертиза дайындалды. Казакстанда сатуучу кыз аябай күн катуу ысыгандыктан холодильниктин ичине кирип алган. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы видео караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Араванда каза болгон келин күйөөсүнүн видеосунан кийин экспертиза дайындалды. 29-июнда Араван районунун Төм Моюн айылында асынып каза болгон келиндин күйөөсүнө психиатриялык экспертиза дайындалды. Бул турмуш басылмасына бүгүн 18-июлда Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда милицияга 2002-жылы туулган келин үйүндө асынып каза болгону жөнүндө маалымат түшкөн. Бул факты каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Анын жүрүшүндө маркумдун туугандарынын катышуусунда окуя болгон жерге кароо жүргүзүлүп, күбөлөр суралган. Маркум келинге окуя болгон жерден алынган буюмдарга блокнот, жазылган кат, кийим жана башка тийиштүү экспертизалар дайындалган. Азырынча жыйынтыгы чыга элек. 3-июль күнү Ош ИИБтин башчысынын орун басары Урматбек Сматов жерине барып, социалдык тармактарда айтылган дооматтар боюнча маркумдун туугандарынын пикирин ургуп, тергөө кызматына кошумча тапшырмаларды берген. Текшерүүнүн жүрүшүндө маркум келин мурда зомбулукка кабылып, ички иштер органдарына же ооруканага кайрылгандыгы тастыкталган эмес. Андан сырткары анын 1997-4-жылы туулган жолдошу Жаранга жүрүм турум башкача болуп, мен Айзереке барам, аны мен өлтүрдүм деп жатканы тартылган видео социалдык тармактарда жүктөлгөн. Мындан улам тергөө кызматы тарабынан ага карата соттук психиатриялык изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн соттук психиатриялык экспертиза дайындалган. Учурда текшерүү иштери уланууда. Бардык жагдайлар тыкыр иликтенип, дайындалган экспертизалардын жыйынтыгы менен мыйзамдуу чечим кабыл алынат. Булак турмуш кежи. Сатуучу кыз күн катуу ысыгандыктан муздаткычка кирип алган. Казакстандын Шымкент шаарында күндүн катуу ысыгынан улам кызыктуу окуя катталды. Социалдык тармактарда тараган видеого ылайык, бир сатуучу кыз күндүн аптаптуу ысыгына чыдабай дүкөндөгү муздаткычтын ичине кирип отуруп алган. Окуя Шымкент облусунда орун алган. Жергиликтүү жашоочулар бул шаарда башка облустарга салыштырмалуу күн көбүрөөк ысып, жай мезгили абдан аптаптуу болоорун айтышат. Соңку күндөрү абанын температурасы плюс 40 градус Цельсийден жогорулап, тургундар ысыктан коргонуунун ар кандай жолдорун издеп жатышканын айтышкан. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, саа карабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. WhatsApp тиркемеси Орусияда ушул жылдын аягына чейин жабылышы мүмкүн. Орусиянын маалыматтык технологиялар комитетинин төрагасынын орун басары Антон Горелкин WhatsApp мессенджерине карата чектөөлөр болушу мүмкүн экенин билдирди. Анын айтымында бул тиркеме душман өлкөдөн чыккан продукт болуп эсептелет жана Орусияда тыюу салынган Мета платформасына таандык. Бүгүнкү күндө WhatsApp'тын Орусиядагы күнүмдүк аудиториясы интернет колдонуучулардын 68%-ын түзөт. Негизинен орто курактагы адамдар колдонушат. Бийлик өкүлдөрү бул тиркемеге альтернатива катары максаттуу мамлекеттик мессенджерди сунуштап жатышат. Антон Горелкиндин айтымында, эгерде мыйзам талаптары сактала турган болсо, Telegram тиркемесин колдонууга уруксат берилет.
Милиция кызматкери көлгө чөгүп жаткан 5 окуучуну куткарып калды. Милиция кызматкери Алишер Турусбеков көлдө чөгүп баштаган 5 өспүрүмдү куткарып калды. 2025-жылдын 17-июлунда болжол менен түшкү саат 13:00 чамасында ысык көлдө кооптуу кырдаал катталып, милиция кызматкери 5 окуучунун өмүрүн сактап калды. Бул тууралуу Турмуш басылмасы кабарлады. Маалыматка караганда, милициянын кызматкери Алишер Турусбеков Чети Өгүз районундагы Марко Поло эс алуу жайында кызмат өтөп жүргөн учурда суудан жардам сураган үндөрдү угуп калган. Ал 1 секундда ойлонбой кызматтык формасы менен эле көлгө секирип, балдарды куткарууга киришкен. Биз Марко Поло эс алуу жайында нөөмөттө окуучубуз бир балда балдардын чөгүп жатканын көрүп калдым. Алар болжол менен жээктен 50 метр алыстыкта болчу жана суу үстүнө чыга албай жатышкан. Дароо жардам берүүгө шашылдым. Бир баланы өзүм суу ичинен чыгарып, калганын жээкте турган адамдардын жардамы менен куткарып калдык, дейди Алишер Турусбеков. Анын айтымында, балдар түшүп кеткен жер өтө терең, чуңкур болгон, баары тең 6-7-8 класстын окуучулары экенин белгилүү болгон. Бактыга жараша 5-өөнүн тең өмүрү сакталды. Дубайдын миллионери. Ысык көлдө жер көргөн эмесмин. Ысык көлдүн табигый сулуулугуна дүйнөлүк туристтердин кызыгуусу артып жатканын дагы бир жолу тастыктаган окуя социалдык тармактарда кызуу талкууга алынды. Дубайдан келген эс алуучу ысык көлгө суктанып, ысык көлдө жер көргөн эмесмин, керемет деп айткан видеосун интернетке тарады. Видеодо көрүнүп тургандай, ал чет элдик турист Кыргызстандын жаратылышына, өзгөчө ысык көлдүн тунук суусуна тоолор менен айкалышкан көрүнүшүнө таң калып, толкундануу менен пикир билдирген. Чарчап кет болмокпуз да. Сыймыктана турган жерибиз, мактана турган жерибиз көлүбүз. Көлдү таза кармайык, урушпайык, негатив жактарын көргөзбөйүк. Жакшы жактан. Анан негизи көлгө тийбегиле, тийгет болуп каласың. Сиздик болуп каласың айтып коюн. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз силерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт, бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер кыргыз элим. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себепчи болуп жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым ыраазы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар, кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер. Не болуп атасыз, жеке? Не келатасың? Кыйын болосун. Азыр үйүнө жетем, мен үйүнө жетем. Каканса үйүнө жетем. Не кыласың? Кыйынмын, не? Кыйынмын, не кыласың? Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык инспекция тарабынан башаламан содага каршы иш-чара уланууда. Ведется торговля прямо на тротуаре. Мен ар бир келип, ак үйүмдү эртип калганыңды бар. Не кылсаң кыл, кылыр колуңан не келсе кыл. Кылганыңды көрүп атам. Бизге кылабыз, Кыл, колуңан келсе кыл. мыйзамдын чегине барып. Балдарымды багып. Анда иштаа бергиле. Давай иштаа бергиле анда. Давай иштаа бергиле. Келиңиз Казылыкка келиңиз жеке. Бергиле. Давай иштаа бергиле. Зилинстройдо. Казылыкта иштейсизби жеке? Өзүң иштейсиң ого, мен Мен иштебейм. иштеп атам, мен иштемепмин. Мен азыр инспекцияда иштеп атам жеке. Айлыкты өзүңөргө жакшы болсо өзүңөр барып жазгыл, шыпыргыла да тазала айлыгыңар калыр. Мага акыл. Неге иштегиңиз келбейт жеке? Мыйзам. Мен ал кетпек ал мен. Столько мусора после них остается. Сөгүнбөңүз жеке, сөгүнбөңүз. Бар соттошосуң, бас. Сөгүнбөңүз жеке. Бас. Ким кыйыныңар баспы. Калаган жагыңа чыгарбачы. Чакыр. Отношении данной гражданки составляется протокол. Сейчас изымаются временно данные товары на основании статьи 36 Кодекса о правонарушениях. Также ведется
акт и опись данных товаров. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын укугулар жөнүндө кодексинин 36 беренесине ылайык бул мыйзам бузган жарандын мүлкү убактылуу алынды. Бой узундугуна какой не кимет. Еще много, бети жок, бет так страшная такая, черная. Но бети жок, бет тактарын шулардын үстүнө козгоп. Также хочется отметить, что данная процедура временного изъятия ведется только в отношении граждан, которые неоднократно игнорируют требования сотрудников муниципальной инспекции.